Бұл Альфа қызматы қандай тапшырманы алдында қойсаңыз барлығы атқарылады дейді. На самом деле шындай. Аны сіздер ақырғы 2 жылда мына көрсетіп отырасыздар. Емне тапшырма қойса барлығы атқаруға даярсыңдар, жана ошо қолыңыздан келеді. Бүгін 28 октябрь УКМКнын Ош башкы башкармалыгында Альфа атайын багыттагы кызматкерлеринин күнү белгиленди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, Альфа атайын багыттагы кызматынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы башкармалыктарынан чакырылган жалпы өзү курамдык куттуктады. УКМК төрагасы улуттун коопсуздугун камсыздоодо бул элиталык бөлүктүн кызматы өзгөчө маанилүү жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Ең негізгі мәселе, құрметті қызметкерлер, бұл атамекенге қызмат қылу. Мына үшін сөзден бары бастаймыз. Атамекенге қызмат қылу дегенде әркім әртүрлі түсінеді. Әркімден өзінің орнында қызмат қылуын көрсетуі керек. Мұғалім деген қылыш керек. Студент деген қылыш керек. Спортсмен деген қылыш керек. А сіздер болса, өзіңізден қолыңызда құрал бар ма? Тактикалық, машығу оқуларын жақшылап өткізіп, егерде мемлекеттің башына қарағандай бір күн түсіп бола тұрған болса, сіздердің қызметіне керек бола тұрған болса, ошолда шыға тұрған жігіт сіздерсіңдер. Ошолда шыға тұрған, қорғай тұрған, өз үшін тақ атқарып, қорқыныштардың барлығын бағындырып, мемлекетте қауіпсіздігін сақтай тұрған, қорғай тұрған сіздерсіңдер. Ошондуктан силер дагы өз кызматыңарды так аткарышыңар керек деп билем. Ошондой мезгилде мына бүгүн сиздердин майрамыңыздар болуп турат. То есть кече майрамыңыздар болуп өттү. Бирок бул майрам мындай айтканда бир условный майрам да. А на самом деле бизде майрам качан болуш керек? Майрам биз душманды жеңген күнү ошондо бизде майрам. Кайсы күн биз тапшырманы жақсы атқарса, қайсы күн алдымызда қойылған талаптарды атқарып, біз дұшманға же болмаса ошо биздин мамлекетке каршы адамдарга туруштук бере алсак, ошол күн бизге майрам болушу. Ал эми ошо сиздердин жумушуңарды жеңилдетиш үчүн, мүмкүнчүлүгүн арттырыш үчүн, силердин социалдык жакта силерди коргоо үчүн мамлекет тарабынан баардык күч аракеттер жумшалып атат. Мұны өздеріңіздер байқап атасыздар, ақырғы малдарды көріп атасыздар, өз қолыңыздармен сезіп атасыздар. Иштеген, жашаған жерлерimiz, минген машиналарыбыз, кийген кийимдерибиз, колдонгон каражаттарыбыз, бұның бардығы ошо сиздер сезіп көріп тұрған маселелер. Мындан ары дагы ошол маселелер өркүндөтүлөт. Муну менен токтоп калбайбыз. Мындан ары дагы силерге шарт түзүлөт. Мындан ары дагы жаңы технологияларда, жаңы бағыттағы, жаңы замандағы әртүрлі құрал-жарақтарды, әртүрлі боеприпастарды, техникаларды алғанға, жана силерге қолданууга бергенге біз милдеттүү болобуз, жана біз аткарабыз. Альфа атайын багыттагы кызматы өзүнүн курамында ар кайсы аскердик адистиктер боюнча адистиги бар. Күнүмдүк ишмердүүлүгүндө жогорку деңгээлдеги тобокелдикке, физикалык жана моралдык Альфа улуттук коопсуздукту камсыздоо, конституциялык түзүлүштү бузууга жол бербөө, террордук, экстремисттик жана массалык башаламандык аракеттерин алдын алуу жана бөгөт коюу, барымтадагыларды бошотуу сыяктуу оор операцияларды жүргүзүп келет. Бүгүнкү иш-чарада Альфа кызматынын 33 жылда басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери, кызматкерлердин милдеттери жана аларга түзүлүп жаткан шарттар боюнча видео тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле кызмат учурунда каза болгон аскерлердин эрдиктери да эскерилген. Лейтенант Бабараимов Жеңишбек Ташболтаевич 2011 жылдын 5 январында курман болгон. Полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович 2019 жылдын 7 августунда курман болгон. Алар өздөрүнүн кызматташтарынын элесинде түбөлүккө сакталып калышкан. Камчыбек Ташиев Альфа өздүк курамын куттуктоо сөзүн улай кызматкерлерге майрамдык белектерди тапшырып, мындан ары дагы өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткаруу зарылдыгын, бул үчүн дайыма физикалык, тактикалык жана психологиялык жактан күчтүү болуу керектигин эскертип өттү. Бул биринчи адамгерчилигиңер, силердин эржүлөктүүлүгүңөр, ошол коркпостугуңар, шамдагайлыгыңар, бұлардың барлығы сіздерде бар деп есептеймін.
ушул жогорку айтылган сапаты жок адамдар бул атайын кызматта кызмат кылууга татыксыз болот. Ошондуктан ар дайым күн сайын өзүңөрдүн физикалык жактан, тактикалык жактан, психологиялык жактан даярдап барышыңар керек. Так күн сайын 3 күн, 2 күн, 1 күн тренировкалар койсоң ана билесиңер, анан кийин кылгың келбей калат. Анан 1 апта тренировка кылбай койсоң, вообще кылгың келбей калат. 1 ай кылбай койсоң, анда вообще унутуп саласың баарын. Ошондуктан силерден талап ушундай. Ушундай каттуу талаптарга чыдаган гана, ошого туруштук берген гана балдар биздин катарыбызда болот. Альфа кызматында. Иш-чаранын аягында атайын кызматтын жетекчилиги өздүк курам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылык билдирип, атайын белегин тапшырышты. Мекен үчүн, элибиз үчүн жаңыбызды бергенге даярбыз, ар дайым даярбыз. Кандай гана бир тапшырма болсун, мамлекет жактан болобу, улуттук коопсуздук жактан болобу, биз ар дайым аткарууга даярбыз. Ошон үчүн сизге терең ыраазычылык, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, туугандыктардын атынан ар дайым аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ар дайым сиздин жаныңыздабыз. Рахмат. Рахмат сизге. Малым болгондой кечээ 27 октябрь Жалал Абад облусунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматынын жаңы окуу машыгуу борборунун расмий ачылыш аземи болуп өткөн. Ага президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматы 1992 жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Быйыл Альфа атайын багыттагы кызматынын түзүлгөндүгүнө 33 жыл толду. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы.